Стив Джобс ушундай дейт. Мага акча керек болсо, мен Россияга билет алып акча үчүн иштеген кетип калбаймын дейт. Биринчи ойлоном, кандай кылсам мындай болот, мындай кылсам ушундай болот деп, биринчи акча тууралуу ойлонуп, андан кийин акча табышты баштаймын дейт. Бүгүн кыргыздардын көпчүлүк кемчилиги бир иш кылат, окшобой калса Россияга кетип калат. Андай болбош керек, иштеш керек, акылды иштеш керек, ойду иштетиш керек. Ойдун күчү чексиз. Мусулман менен мусулман эмесинин айырмасы, мусулман адам иштей берет, качан зарплата чыккандан кийин анда ойлонушту баштайт. Аялыма ушунча, кызыма ушунча беришим керек эле деп. Мусулман эмес адам биринчи башты иштетет. Ушунча акчам бар, баня салам, банядан түшкөн акчага магазин салам, андан кийин түшкөн прибылдарды, акчаларды, пайдаларды кең эле кызыма, балама, уулума деп бөлүп кое берет. Ошондуктан ойлонуш керек. Ойдун күчү чексиз, урматтуу мусулман бир туугандарым. Bir жыл убактың бар. Азыр кандай абалда болбогун, кайсы формада, кайсы кийимде, кандай абалда, кандай байлыкта болбогун, өз көңүлүң үчүн, игилигиң үчүн, акырет бейишиң үчүн, өзүңдүн максатың үчүн bir жыл чындап аракет кыл. Чын жүрөгүңдөн аракет кыл. Билем, мен сага ишенем. Сен да ушул максатыңа жетесиң. Билем, жетесиң ушул нерсеге. Бирок аракет кыл сен. Джон Кеннеди дагы, Джефф Кеннеди дагы өз максаттарын билүү үчүн жолдон бара жатса бир шпрыг көтөрүп жүргөн бир адамды көрөт. Эмне кылып жатасың десе, адамдардын айга учушуна жардам берип жатамын дейт. Шпырып жаткан деп атканы жок. Ал бир максатынын бөлүгү эле ал адам. Ал адам ушул максатыга жетишиге ишенет эле, аракет кылат эле, билет эле. Джоан Роулинг дагы ал Гарри Поттерди жазганга чейин 12 жолу жок дешти. 12 жол кыла албайсың деди, мүмкүн эмес деди, жок деди, буга мүмкүн эмес деди. Бирок ал кыламын деди, кылды. Дүйнө жүзүнө Гарри Поттерди жазып, таркатты, жазды. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, ушундай. Сен кандай аракет кылып жатасың? Джек Мага дагы институтка алган жок, полицияга алган жок, ишке алган жок, бизнеске алган жок, эч кайсы жерге алган жок жумушка. Бирок ал аракетинен кайттыбы, өз максатынан кайттыбы? Кытайдын эң кедей баласы эле эң бай баласына айланды, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан булар үлгү алышкан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кафирлар келип пайгамбарыбызга байлык керек, евро, бийлик, динар, дирхам, евро, доллар, алтын, күмүш эмне керек болсо беребиз деди ага. Кегин кайткын ушу максатыңдан деди. Биз беребиз каалаганың деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп жооп берди? Оң колума күндү, сол колума айтып берсең дагы бул максатымдан кайтпаймын, же ушул максатымдан өлүп кетемин деди. Мына чыныгы максатта кайтпастык, урматтуу мусулман бир тууган. Мына чын жүрөктөн максат үчүн аракет кылыштык, урматтуу мусулман бир тууган. Бул жашоо ушундай. Бул жашоодо жакшы жашаймын, ийгиликке жетемин десең дагы жашооң оор өтөт, кыйынчылыкта өтөт. Жөн эле жашай беремин, ушул жашоо мага боло берет, ушул жашоодо да жашай беремин десең, ушул жашоодо дагы жашооң кыйынчылыкта өтө берет. Бирдей. Бирок аракет кылып ийгилик жараткан жакшы эмеспи? Ийгилик жакшы эмеспи, урматтуу мусулман бир тууган? Албетте сен бир нерсени кыламын десең дагы туура айтасың. Кылбаймын, колумдан келбейт десең дагы туура айтасың. Ар бир нерседе сен туурасың, ар бир нерседе хаксың сен. Бирок аракет кыл, максатың үчүн, ийгилигиң үчүн. Бүгүн бир нерсени өзгөртүшүң мүмкүн. Касым ишимиңди, пут кийимиңди, кроссовкаңды, бардык нерсеңди өзгөртүшүң мүмкүн. Чачыңды. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, сен өзүңдү өзгөртпөсөң, Каабаны тайга барып Куран окубайм деген адамды Каабаны тайга барсаң да Куран окубайт ал. Себеби ал окубай турган адам эле. Ошол сыяктуу жаман нерселер, жаман чөйрөлөр, жаман нерселер айна чөйрөңдө боло берет. Качан сен өзүңдү өзгөртмөйүңчү. Өзүңдү өзгөрт, урматтуу мусулман бир тууган. Биринчи өзүңдү өзгөрт. Өзүңдү өзгөрт, башканы чакыр жакшылык үчүн, ийгилик үчүн чакыр. Ушинтип сенин дооруң келди, сенин заманың келди, сенин күнүң келди, сенин учуруң келди, сенин минутуң келди, сенин убактың келди, сенин күнүң келди. Эртеге эмес, эртеге кеч, бүгүн болбосо качан деп, бүгүн болбосо качан дегендер ийгиликке жетишкен негизи. Сенин убактың келди, сенин дооруң келди, сенин учуруң келди, сенин күнүң келди, сенин билигиң келди, сенин байлыгың келди. Качанга чейин бирөөлөрдүн эшигин астын шыпырасың? Качанга чейин бул нерселер уланып барат, урматтуу мусулман бир тууган? Качанга чейин өзүңдү өзүң сыгасың? Качанга чейин өзүңдү өзүң сыгып сигарет чегесиң? Качанга чейин өзүңдү өзүң сыгып арак ичесиң? Болду, убакыт жетти. Сенин учуруң келди, оюн эми башталды, сенин дооруң келди, сенин убактың келди, заманың келди, күнүң келди, билигиң келди, дооруң келди, аракет кылып кыла турган учуруң келди. Оюн эми башталды, урматтуу мусулман бир тууган. Оюн эми башталды. Аракет кылбайсыңбы? Максатың үчүн, билигиң үчүн, жаның үчүн, каның үчүн, эл жериң үчүн, намысың үчүн, ата энең үчүн, байлыгың үчүн, Аллах үчүн негизгиси. Аллах үчүн аракет кылбайсыңбы? Сенин учуруң келди, урматтуу мусулман бир тууганым. Азыр мен бул сөздөрдү силерди мындай, өзүмдү мындай деп айтып аткан жокмун. Азыр бардыгыбыз ушундайбыз. Ушул саздан көтөрүлүп чыгайлы деп айтып жатам бул сөздөрдү. Азыр кыргыздар колун мынтип көзүнүн үстүгө коюп алган. Байлыгым, бийлигим, намысым, байлыгым, бийлигим, күнүм, түнүм өтсө болду деп. Жок, көздү ачыш керек. Көздү чоңураак ачыш керек. Бул жакта жан дүйнө, тоо, таш, айна чөйрө, өсүмдүктөр бар жок бар экендигин көрөсүң. Ошондо урматтуу мусулман бир туугандарым, сен аракет кыл. Намысың үчүн аракет кыл.
ийгилик үчүн. Ошондо бардыгы өз ордуна келет, урматтуу мусулман бир тууганым.